Эми кээ бир депутаттар капа болбогула төө десе бээ деп атасыңар да. Биз эмне дедик? Конституциянын ичине кирип талкуулап атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Туугандар, Атамбаевдин учурунда анттым эле мынттым эле деп азыр баатыр болуштун кереги жок. Ал учурда силер Атамбаевка эмне дегенсиңер? Анын жообу берген жообу баарыбызга белгилүү. Эл абдан жакшы билет. Парламенттик башкаруу жөнүндө дагы мындай көп нерселер айтылып кетти. Туугандар, мына азыр көбүңөр этегине намаз окуп аткан Ташиев, Жапаров ошол парламенттик башкаруунун үзүрү менен келип бул жерде Келдибеков төрага болгон. Бүт ошол парламенттик башкаруудан шайлоонун таза өткөндүгүнөн, биометрикалык система киргенинен ошондой жакшы иштер дагы болгон өз убагында. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз баш мыйзам жөнүндө айткан жокпуз. Биз регламент бүгүнкү киргизүү, күн тартибине киргизген мыйзамсыз деп биз ошону айтып атабыз. Экинчиден сунуш бергиле. Биздин сунушубуз так даана белгилүү. Азыркы баш мыйзамга тийбеш керек. Диктатуралык жеке басар бийликти орнотконго каршы болушубуз керек. Бир дагы беренеге тийбей ушул боюнча кетишибиз керек деген сөз. Мына азыр регламент эмес, баш мыйзам азыр бузулду. Биз азыр аракеттеги конституция менен иштеп атабыз да. Кече президенттин аппарат башчысы бүт өкмөт мүчөлөрүн чогултуп алып, өлкөнүн өнүгүү стратегиясын талкуулап отурат. Президенттин аппарат башчысы баш мыйзам бузулду да. Тебелен отпай эмитен эле. Дастан Далбаев туура айтты. Биз мыйзам менен эмес, түшүнүк менен жашап калдык. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу коллегалар, мындай айтышканда биз чыгып регламенттин беренелерин айтып, ушул жерде туура эмес болуп калды, күн тартибине алып чыккан мыйзамсыз деп айтып атабыз. Силер болсо таптакыр мындай башка жака кирип кетип атасыңар да. Албетте, эл чечет туура. Биз чечпейбиз. Ошондуктан бүт регламентти сактап, мындай туура жол менен кетели деген сунушту айтып атабыз биз. Азыр Жанар Акаев кыйытып айтып кетти да, мен адресиме. Мен бир президенттин дагы баласы болгон эмесмин. Президент мага айткан сындарды мен үчүн ал дары деп коем. Аны коркпой эле айтам, уялбайм андан. Ал киши өзүнүн ыктыяры менен кеткен, биз ага баа бердик. Бирок баласы атасын саткан, бул чоң күнөө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким болдуң сен. Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле, сен мындай мага кыйтып сүйлөбөй жүргүн мага. Уктуңбу? Иним. Күн тартибине өтпөйлүбү? Биринчи микрофон. Рахмат. Эми катуу тийип чычалап атканы жакшы. Демек мен максатыма жетип атам, анткени ушул жердеги депутаттарды бир аз ойготуп, намысын келтирип коеюн деген ой эле. Түшүнүп чычалап атышканы мындай жакшы. Бакыт Эргешевич, дагы бир жолу айтып коеюн, сизге дары болсун. Бирок дары болбоптур. Мен сиздин атыңызды атабай, сизге комментарий бербегенден кийин сиз ушинтип чыгып алганыңыз туура эмес. Экинчиден, мен ошол убакта Атамбаев менен иштегениме азыр дагы сыймыктанам. Анткени биз болгондо айтып турганбыз. Ошондо силер бул жерде канча мыйзамсыз нерселер болгон унчукпай отур. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөйт элем микрофонго. Моралдыктагы укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Мына ушул жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай. Урматтуу депутаттар, бири-бириңиздердин аброюңарга шек келтирбесеңер. Анда Бакыт Эргешевичке берем, анан чыкпасаңыздар. Болду, рахмат. 4-чү микрофон. Иним Жанар, сен айтып атасың, намаз окуп атасың. Сен эмне ушу президенттер мен намаз окуганын көрдүң беле? Биз намаз окусак өзүбүз үчүн окуйбуз. Кудайым деп, биздин мамлекетибиз ынтымакта болсун, элибиз аманчылыкта болсун деп биз өзүбүзгө намаз окуйбуз. Сен эмне же көрдүң мен бул жерде? Кайсы болгон 16 жылым не болдуң эле сен бул жерде? Балашка деп сен эмес белең. Сени бул жерде өстүргөн ушу киши. Сени көтөргөн ушу киши. Сен анан кийин бел коюп, далын коюп кетип калбадыңбы сен? Менмин бул жерде. Мен аларга бир да президентке мен милдет койгон эмесмин. Бир дагы мен аларды мындай аткарам же бун жасайм деп айткан эмесмин. Ошон үчүн сен билип алгын ким экенин.
Сен мына ушул Атамбаевда сен жүргөнсүң ушул жерде намаз окуп. Сен ушул аткарган иштерин, айткан жасаган жумуштарды сен аткаргансың сен. Ошон үчүн мага сен мына кылбагын. Акыл үйрөтпөгүн мага. Же далил менен айткын сен. Далил менен айткын сен. Намаз окуган деп коет дагы. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибин кароого өтөлү.